маани бербей эмес. Мисалы эми биз өзүбүз менен өзүбүз болгондо башкача, анан элдерге көргөзгүбүз келген жүзүбүз бар да. Мына ошол экөө меники мындайча айтканда кайчылашып кетип атат. Ошон үчүн балким мындай сырттан караганда көп деле маанилүүлүгү тартылып аткан сыяктуу сезилиши мүмкүн да. Бирок чынында андай эмес. Мен бул жерде эмне көрүп жатам? Мен бул жерде өзүн өнүктүргөнгө аракет кылган, өнүктүргөн, бир нерселерди байкап көрүп аракет кылган кызды көрүп жатам да. Мисалы өзүм да сырттан караганда. Анан ошол учурда өзү менен өзү иштеп, кемчиликтерин оңдоп, травмалар менен иштеп, көптөгөн өзүнө байкалбай кичинекей кезинде мээсине жазылып калган туура эмес программалар, ошо травмаларды, ошо бизге жазылган программалардын өзүн байкоо эле мындай чоң эмгек. Ошол эле өзү болдой мааниге ээ. Оюмду топтой албай атам азыр бир аз. Мен мисалы азыр бул видеону өзүмө тартып атам деп ойлоп сүйлөп баштайын. Бүгүнкү айтып бере турчу нерсем, эң негизги темабыз бул мен өткөндөгү видеодо айткам, онлайндан түркчө үйрөтүп акча тапкым келип атат, жашоомду өзүмдү ошондой кылып камсыздагым келип жатат, жумуштан кетип деп. Анан өткөндө айтып өткөм, бул менин орусча айтканда приключениям да, же бул басып өткөн жолдо, баса турчу жолдо эмнелер менен кездешет экенин, мени кандай тоскоолдуктарды или же жакшы нерселер, жакшыга көңүлүбүздү буралы болот экен, кандай ойлор болот экен, эмне кылдым, кандай жол, кандай мисалы бир көйгөй чыкканда аны кандай кылып чечкенге аракет кылдым, чече алдымбы же чече албай калдымбы деген сыяктуу. Мына ушул нерсенин баардыгы менен ачык бөлүшүүнү чечкендигим. Менин оюмча кечээ күнү мындай айтып өтө турчу маанилүү бир нерсе болду. Ал нерсе эмне? Мен каналды, Инстаграмда каналды ачканыма орточо эсеп менен 1 айдай болуптур. Бирок азырынча 15 катталуучум бар, 10дон ашык видеом бар. Анан видеолорум көп көрүнбөй, мисалы көп класс топтобой, комментарий жок. Анан кечээ күнү ошол нерсени көргөндө биринчи аябагандай маанайым бузулду, көңүлүм чөктү, кылбай эле койсомбу, токтотуп эле койсомбу деген ой келди. Бирок ошондон кийин эле, бир аз ошентип ойлогондон кийин өзүнөн өзү эле мындай деген ой келди да. Мисалы мурунку айпери болгондо мынтип ойлогон болчу. Мындай ой. Мейли, сенин азыркы учурда эң негизги максатың класс топтоо эмес, же болбосо элдердин көп, албетте класс топтоо элдер көрсүн, бирок кандай максатта көрүшсүн мени, түркчө үйрөнөйүн деп көрүшсүн, ошол видеодон пайда алышсын. Мына ошол адамдардын көрүүсү мага мисалы комментарий катары мына үйрөндүм, пайдасы тийди дей турган болсо, бул мен үчүн эң чоң жетишкендик болот. Анан өзүмдө мындай деп айттым. Анын үстүнө мен азыр Инстаграмды ушундай профессионалдуу түрдө үйрөтүү үчүн биринчи жолу ушинтип алып барып жатам. Анан жаңы баштадым. Сөзсүз
жаңы баштаганда биз бир нерселерди билбейбиз, ката кылабыз. Мисалы кыргызча бир сөз бар го, кербен жолдо түзөлөт депчи. Мисалы кетип баратканда мүдүрүлүп, чалынып, туура кылып, туура эмес кылып ошентип аткан бара түзөлөт, жол салынат болот. Ошентип айттым өзүмө. Азырынча эгерде эртеле бүтүрүп муну алып барбай койсоң, мындайча айтканда алып барбай койсоң, анда бул жаңылыштык болот деп ойлойм. Мен мисалы өзүмө бир убакыт бердим. 1 жыл боюнча мисалы элдер көрсө дагы, көрбөсө дагы, класс алсам дагы, албасам дагы мен бул баракчамды алып бара берем. Бирок мен үчүн мурун мисалы көбүрөөк просмотр топтоо, көбүрөөк катталуучу топтоо болсо, азыр менин фокусум башка нерсеге бурулду да. Ал кандай болгон фокус? Мисалы мен ошол жака коюп жаткан контенттеримди, видеолорумду болушунча өзүмдүн көңүлүмө жаккандай, өзүм ыраазы боло тургандай сапатта чыгаруу. Анан мен дагы бир ишенген нерсе, эгерде бир нерсе сапаттуу болсо, ким болушу мүмкүн, тамак болушу мүмкүн, же жакшы бир ресторан болушу мүмкүн да. Эгер сапаттуу болсо, ага бир күнү баары бир кишилер келет, көңүл бурулат. Анан бул жерде мен үчүн мисалы ал дагы мисалы канчалык сапаттуу болсун да, мен күткөн жыйынтык болбой, мисалы онлайндан өзүмдү бага турганчалык, стабилдүү жумуштан кете турганчалык, акча таппай калып, мен кайра мурунку жумушума бара турган болсом дагы, мен бул жерде өтө көп нерсе үйрөнөм. Бул сөзсүз түрдө бул айдан ачык эле нерсе да. Мисалы бул нерсени баштабай койгон менден баштап ийгиликсиз болсо дагы мен бир канча кадам алдыда болом да. Анан мен ушул нерсенин келгенине бир жагынан абдан сүйүндүм. Эмне үчүн сүйүндүм? Мисалы биз муну дагы жакынкы эле арада байкап, өзүмдө проработка кылып, мисалы кайра жаңы ишеничти отуртуп аткан кезимде, мындайча айтканда, бул сырттан караганда немеге эле окшош да. Өзүмдүн мээңди ачып алып, анан мынтип оңдоп, эскини алып быргытып, жаңысын коюп, жаңысага пайдасы тие турган нерселерди койгон сыяктуу эле да, өзүңдү өзүң оңдоо, өзүңдү өзүң айыктыруу. Чындап эле мисалы көптөгөн психологиялык жаралар бар да. Мисалы ал көрүнбөй, эң негизги айырмасы мисалы чында да физикалык жарадан көрүнбөгөнсө эле биз аны жок деп ойлойбуз, бирок жок эмес да, бар. Ошол сыяктуу мына ошондой бир өзүмдөгү мурдагы туура эмес ишеничти өзгөрткөнүм жана мунун уже азыртадан пайдасын көрө баштаганым мени абдан кубандырды. Мисалы мурунку учурунда болсо, мына ошентип көп просмотр албай, подписчик келбегенде мен аябагандай капа болуп, көңүлүм чөгүп калмак да. Анткени мен сразу муну өзүмө кабыл алмакмын, мынтип ойломокмун. Демек мен үчүн эмес экен бул нерсе. Мен алып бара албайт экенмин. Же болбосо элдер мени жактырган жок. Элдер менин ошентип түшүндүрүп бергенимди жактырышкан жок деп буну өзүмө кабыл алмакмын. Кабыл алып, ошол учурда ошондой болсо дагы, бул мен үчүн мындай жашоо бүтүп калган сыяктуу болуп, өтө капа болуп, өзүмдү өзүм чөктүрүп, кадимкидей артка тартып, мен ушундай адаммын, мына бул да колумдан келбей калды деген сыяктуу нерселер болмок да. Огош бетер өзүмө болгон ишеничим жогомок. Бирок кечээ күнү айттым, мисалы бул нерсе, мисалы сен азыр ал жактан каалагандай жыйынтык албасаң дагы сенин бааң өзгөрбөйт. Бул сенин жаман болгондугуң, ийгиликсиз болгондугуң дегенди түшүндүрбөйт да. Анан
Андан кийинки нерсе ийгиликсиз болсоң деле эмне экен? Эмне болуп турам? Макул. Сен Инстаграмга канал ачтың. Видеолорду койдуң. Бирок көргөндөр болгон жок, баскан жок. Андай болсо деле эмне экен? Мисалы, биздин эң корккон нерсебиз бул ушул нерсе башкалардын көзүндө, башкалардын көз карашы менен караганда кандай болот? Мисалы, элдер эмне деп айтат? Башкалар көрүп көрбөптүр деген көп деле көрүүчү болбоптур, эч ким деле класс баспаптыр деп айтат да, мына ошол нерсе бизге көбүнчө оор тиет. Анан биз ошол нерсе үчүн көбүрөөк санааркайбыз да. Мен деле мисалы болот, кээ бирөөнүн страницасына жакындарым кирип, жакшы болбой атыптыр, подписчик топтой албай атыптыр деген ойлорумчу. Ошондой болсо деле эмне болот экен? Мисалы, биз жашоону мындай деп кабыл алганбыз да, баардык нерсени жакшыга, анан жаман деп экиге бөлүп алабыз. Мисалы, бул жакшы, бул жаман деп. Бирок көп учурда жаман деген нерсенин ичинде дагы сөзсүз бизге пайдасы тие турган, бизге жаккан нерсе болот. Анан жакшы деген нерседе дагы бир аз да болсо дагы биздин көңүлүбүзгө жакпаган нерселер болот да, баары бирчи. Анан жашоону сөзсүз эле ийгилик, анан ийгиликсиздик деп караш керек да. Мен ушул нерсенин өзгөрүп атканына, ушул нерсеге жаңы көз караш менен карап атканыма абдан сүйүндүм. Түркияда белгилүү бир психолог адам бар. Ал айтат да, мисалы, мейли бир нерсени аракет кылдың, болбой калды. Сен ал жерде ийгиликсиз болдуң же ийгиликтүү болдуң. Экөөнүн айырмасы экөө тең эле бир абалда, мисалы, ийгиликтүү болгондагы бир абал, сен ошол учурда сезген абалың ийгиликтүү болгондагы бир абалда, аны сөзсүз эле биз мээбизде ойлоп алганыбыз, ошого ат коюп, баа берип туруп эле ошол нерседен көбүнчө жапа тарта береткенбиз да. Болгону абал. Мисалы, сен ал жерден ийгиликтүү болгонду да сезишиң мүмкүн, же ийгиликсиз болгонду да сезишиң мүмкүн. Билбейм, толук түшүндүрүп бере алдымбы, бирок ушундай ой жүгүртүүгө жеткендигиме сүйүнүп атам. Тимкидей анан бизди дагы бир санааркаткан нерсе бул адамдардын биз жөнүндө ойлору, бизге берген баасы да. Мисалы, ушинтип баштап деле, ачты эле, мындай болуп калбады, банкрот болуп калды, ушундай кылып деле болбой калды деп. Анан жашоодо ойлоп көрүңүзчү. Эгер ошондон коркуп турган болсок, биз эч нерсени баштабашыбыз керек андачы. Үйдө эле отурушубуз керек да. Анда ал жашоо эмес да, биз баардык адамбыз. Биринчи жолу келип атабыз бул жакка. Еще айтышат го, жашоону мындай кандай кылып колдонорубуздун бизге түшүндүрмөсү берилбей эле жашоого алып келип туруп коюп биринчи жолу жашап атабыз. Анан каталардын болушу сөзсүз отурчу нерсе, нормалдуу нерсе. Анан биз жана биз үчүн эң маанилүү болгон, элдер эмне деп айтса дагы биз жакшы адам болгонго, ийгиликтүү болгонго, жакшы жашаганга болгону аракет кылып жатабыз жана каталар менен үйрөнүп жатабыз. Бул эң нормалдуу көрүнүш деп ойлойм. Анан дагы бир нерсени байкадым да.
Мен бул ушул баракчамды блогду жашоомдун так ортосуна коюп алыптырмын да. Анан уйлаптырмын, эгер ал жакта мен видео койгондон мен каалагандай просмотр көп болуп, катталуучу келип көп баса салсам, анда баардыгы жакшы, мен жакшымын, маанайым жакшы депчи. Менин мисалы күнүмдүк жашоом, өзүм ойлорум, өзүмдү кандай сезгендигим, мен ошол учурда энем, балам, жубай катары, дос катары, окуум, английскийим, мен жакшы көргөн нерселер, эс алуум, хоббим, мына ушунун баардыгын артка жылдырып коюптурмун да. Андай эмес да негизи. Бул блогдагы бар, ал нерселер да маанилүү. Мисалы ошону мындай эң маанилүү деп коюп алыптырмын, ошол жерден алыш керек да. Өзүмдү ошол жактагы болгон иштер менен эле баалап баштаптырмын. Мына ошону сен түшүндүм жана аны мына ошол өйдө коюп алган, ортого коюп, ошого эле маанилүү калган жерден алып, башка нерселер дагы бар. Мисалы мен билмейм, канчалаган коркууларым, фобияларым, травмаларым өз алдынча жеңгенге дагы да аракет кылган, аракетчил, чет өлкөдө жашаган, эки тилде мыкты абдан, башка дагы эки тилде мыкты сүйлөгөнгө аракет кылган, аз калганда ошол жекке жеткени. Мыкты эне дегеним, мисалы баламдын үчүн ойлоном, аракет кылам, ага жакшы тарбия бериш үчүн. Ата энеме колдоо көрсөткөнгө аракет кылам, жакшы эже болгонго аракет кылам. Ушунун баардыгын унутуп калыптырмын да. Ушунун баарын артка чыгып, жок анын баары маанилүү эмес деп. Жок, кандай эмес, жакшы дос болгонго аракет кылам. Мисалы жумушумда былтыр иштегенден кийин жумуштагылар мени өздөрү сунуштап, повышение сунушташкан. Мунун баардыгы өзүмдүн эмгегим менен келген нерселер да. Мына ошол нерселерди унутпашым керек. Ошол эле учурда мен фобияларым менен дагы күрөшүп эмес, ошолорду ошолорсуз жашаганга аракет кылуудум. Мисалы менин бирден бир фобиям элдер эмне дейт деген нерсе да. Элдер эмне дейт болду экен, муну көрүп алып эмнелерди деле айтып атат, дегендери болот го деген коркуу. Мына ошону жеңиш үчүн дагы бул нерселерди коюп атам да. Ошо бүгүнчө ушундай. Күнүгө эле сонун видео тартып, сонун сүйлөө, сонун мындай бол деген нерсе жок. Туурабы?